Саламатсыздарбы? Сиздер үчүн жап-жаңы жаңылыктар. Аны мен Акмарал Анарбекова алып барам, кеттик анда. Кытайдын карызы кокулуп, экономикалык абалыбыз шайманыбызды оодарып жатканда, шайлоо да жакындап, аны кайсыл каражатка өткөрөбүз деген суроо өкмөт алдында турат. 3-декабрда Кыргызстандын өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Артем Новиков Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Азония Ажиело менен жолугушту. Новиков Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун бардык институттары менен кызматташууга кол сунарын ырастады. Мындан тышкары, вице-премьер-министр Кыргызстанда боло турган президенттик шайлоодо Улуттар уюмунун колдоосун күтөөрүн сүйлөшүү учурунда белгилеп кетти. Бириккен Улуттар уюмунун өкүлү кызматташууга ыраазычылык билдирип, бирдикте коронавирус оорусун жоюу тууралуу дагы сүйлөшүштү. А мүмкүн Кыргыздын аруулук руханий күчтөрүнө көңүлдү көбүрөөк бурсак, ишибиз оңолор. Айткандай, бүгүнкү Манас эпосу күнү менен баарыңыздарды куттуктап кетмекчибиз. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков бүгүн Манас эпосу күнүндө алдыңкы манасчылар менен жолугушту. Дүйнөдө байыркы мезгилдин архитектуралык, тарыхый, археологиялык казыналар менен далилденген ар кандай маданияттар бар. Манас эпосунун уникалдуулугу бул анын окшоштугу жок жана дүйнөлүк маданиятта өзгөчө орунду ээлеген улуу тирүү мурас. Ал түбөлүктүү жана өлбөс, деди Новиков. Ал манасчылардын төмөнкү көйгөйлөрүндагы чечүүгө аракет кыларын билдирди. Баарлашуу учурунда манасчылар маданият тармагында манасчылардын штаттык бирдиктеринин жоктугу жана манасчыларга манасчы деген макам берилиши керектигин козгошкон. Шашылгыла электр кубатына карызын төлөбөгөндөрдүн жарыгы өчүрүлөт. 3 күндөн кийин электр кубатына карызын төлөбөгөн Бишкек шаарындагы 12 000 абоненттин жарыгы өчөт. Бул туурасында Түндүк электр ишканасынан билдиришти. Аталган компания Борбор калаадагы көп кабаттуу үйдө жашагандардын карызын эртелеп төлөөнү эскертти. Маалыматка караганда, эң көп карызы барлар бул көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларында. Сиздердин ыңгайлуулугу үчүн бөлүштүрүү компанияларынын CKG сайтында абоненттин балансы рубрикасы бар. Ал жерден сиз канча акча саптаганыңызды билип алууга болот. Жана 0551 00 12 09 WhatsApp мессенджеринен тактап алсаңыз дагы болот. Карызды төлөп коюп, жаңы жылды жылуу үйдө жарык алдында тосолу. Себеби жаңы жылдын алгачкы 10 күнүндө канча күн эс аларыбыз анык болду. Кыргызстандыктар жаңы жыл майрамына карата 3 күн катары менен тагыраагы 1, 2, 3 январда эс алышат. Бул туурасында Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен кабарлашты. Ал эми 4, 5, 6 январда иштейбиз, 7 январ майрам, ал эми 8 январ кадимкидей эле иш күнү. Анда эмесе бул жуманын кабарлары соңуна жетти. Кийинки аптадан жолугушканча сак болуңуздар.